Энтомофагыбыздын түрү бул алтын көз деген көпөлөк. Бул абдан кооз көпөлөк, өзү жаратылышта абдан көп кездешет. Анан универсалдуу да. Бул өзү 2 сантиметрге барабар болгон жашыл сулуу көпөлөк. Бул өзү жаратылышта адам өсүмдүктүн нектарлары менен, шүдүрү менен тамактанса, мунун жумурткасы мындай болуп биз материалдарга топтоп алабыз дагы. Аны ошо жумурткасын дыйкандарга беребиз да. Жумурткасынан жагымдуу температура шарттар түзүлгөндө 2-3 күндөн кийин ошо жумурткасынан личинка чыгат дагы. Личинкасы 25 күн бою ошо талааны кыдырып ошол жакта кездешкен көптөгөн жырткычтардын личинкасын, жумурткасын, жада калса имагага кол салат да. Бул өзгөчөлүгү бул аябай жырткыч болуп эсептелет. Себеби бул аябай соргок да. Курсагы тойбой постоянно тамак жеп туруш керек болгондуктан бул аябай универсалдуу энтомофаг болуп. Алтын көз бул 200дөн ашуун зыянкечтин түрүнө колдонулат. Биз көп жылдардан бери ушул көбүнчө дыйкандарга өсүмдүк бити тиля ошого анан кийин каларада коңузуна каршы колдонууга беребиз. Себеби дегенде бул ошо аябай жакшы көрүп жеген тамагыбыз, ошол эффективдүү, аябай жакшы болуп эсептелет да. Анан алтын көздү деле ошол температура 20 градустан жогору болгондо колдонуш керек. Эртең менен кечинде колдонуш керек. Анан бул биз баардык энтомофагтарды быйыл дагы ушул ачык кыртыштан тышкары жабык теплицаларда да колдондук. Теплицада мурун мисалы күйкүчөлөр жалаң гана ачык кыртышта кездешчү да. Бирок быйыл өзгөчөлөнүп ошо жабык кыртышта дагы косек курту, үкүчөлөр пайда болуп, ошо биздин энтомофагтарды ноябрь айы, январь айына дагы пайдаланып жатышты да. Анан күнөсканада, теплицаларда трипс анан ошол өсүмдүк бит аябай көп кездешет да. Ошол себептен дагы ошол алтын көздү ошол жакта көп пайдаланышат.